Саламатсыздарбы мекендештер, менин атым Мирбек, мен өзүм Россияда юрист болуп эмгектенем. Бүгүн болсо жаман кырсыктар пайда болуптур Москва шаарында. Мындайча айтканда 11 январда 2018 жылы түнкү саат 2 чамаларында биздин мекендешибизди машина уруп кетиптир. ДТПнын негизинде биздин мекендешибиз кайтыш болуп, ошол моргко жеткирилген экен. Азыркы маалда элчиликтин кызматкерлери менен биргеликте моргто аны аныктоо жана ошол кайтыш болуп кеткен биздин мекендешибиздин туугандарын аныктоо иштерин жүргүзүлүп жатат. Ошол иштерин жүргүзүлүп жатканда эң негизги айтчу бир ой келди. Ошону видео аркылуу айта турган ойду айтай турган ниетим бар. Анткени баарыбыз тең Кыргызстандан келгенбиз. Жана ошондой эле Кыргызстандан келгенде Кыргызстанда жол обстановкасы же болбосо дорожный обстановка башкачараак. Москвада же Санкт-Петербург же болбосо ошондой эле чоң шаарларда жүргөндө өзүңөрдө аман эсен же болбосо эрежелерди бузбай, эрежелердин негизинде жүргөнгө аракет кылыңыздар, же болбосо эрежени бузбагыла деген кеңеш берет элем. Анткени өтүп кеткен биздин мекендешибиз, мындайча айтканда эжекебиз вне пешеходного перехода өтүптүр. Вне пешеходного перехода өтүп баратканда эле ошондой эле биздин мекендешибиз таксиде айдоочу болуп иштеген мекендешибиз ошол биздин мекендешибизди сүзүп кетиптир. Эми бул жерден кандай десек, бул жерден бир четинен кырсык, экинчи четинен бул эрежени сактабагандык. Ошол себептен урматтуу мекендештер, чоң шаарларга келгенде эрежелерди бузбай сактап, же болбосо эреженин негизинде элементарно жол өтүүнү өтүш керек деген ниеттемин. Аман эсен болуңуздар, эрежелерди сактап, жаманчылыктан алыс болуп жүрүңүздөр. Ушул айта турган бир оюм ушундай эле.